Түркия Республикасынын Невшехир облусундагы Сарыхан Кербен сарайы эң белгилүү туристтик жайлардын бири. Сарай 13-кылымда селжуктардын тушунда негизделип, бүгүнкү күнгө чейин сакталуу. Маалыматтарда имарат 1249-жылдары курулган. Улуу Жибек жолунун боюндагы соода токтогондон кийин Кербен сарай маанисин жоготуп, кейиштүү абалга кептелет. 1991-жылга келип бул жер музейге айландырылган. Азыр эми орто кылымдардын атмосферасын чагылдырган карван-сарайга дүйнөнүн 4 тарабынан коноктору келип турат. Kervansaray 1249 yılı Selçuklu Kervansarayı'dır. 25 yıl önce restorasyon geçirdi, yeniden yapıldı. Бұл Кервен сарайы 1249 жылқы Селчук Кервен сарайы 25 жыл мурун жаңылап пайдалануга берилген. Айланага карасаңар деле таштардан байкалат. Семадагы 25 жылдан бери көрсөтүлүп келет. Селчуктун заманында бул жер Кервен сарай катары колдонулган экен. Бул жер базар Кервен сарайы. Селчуктарда 2 Кервен сарай болгон. Бири султандар колдонгон Кервен сарай болсо, экинчиси алыш-бериш соода кылган сарай. Бул көрүп турган жер сырт тарабы. Ичинде сема көргөн жерди сарай катары колдонушкан. Баня, хамам катары колдонгонда бөлмөлөр бар. Биз 25 жыл мурда сема көрсөтүп баштаганбыз. Ошондон бери улантып келатабыз. Жылына 50 000 kişi келет. Hamam olaraktan kullanılan yerler var. Biz 25 yıl önce sema gösterilerine başladık. 25 yıldır da devam ediyoruz. Yıllık olaraktan da 50 000 kişiye hizmet veriyoruz. Bu gösteriyi yapıyoruz. Сиздер бул жерде музей менен гана таанышпастан дервиштердин таң калтырган бийине да күбө боло аласыз. Сема деп аталган бул ритуал жөн гана бий эмес, сыйынуунун бир түрү. Баш айланткан бийдин алдында кол чабуу, сүрөт видеого тартууга тыюу салынып, деги эле тынч отуруу эскертилет. Мындай талапты биз дагы аткарып, тасмага өзүнчө убакыт берилгенде түшүрүп алдык. Жүрөктү айландыруучу дервиштердин спектакли 7 бөлүктөн турган ритуал, адамзаттын жаралышынын символикалык көрүнүшү. Дервиштер айланган сайын жердеги байлыктарын таштап Кудайга жакындашат. Бийдеги ар бир кыймыл суфизмдин алкагында тазаланып, терең ыйык мааниге ээ. Алардын ак кийимдери буралган галактикалардай желбиреп, ар бир кооз айлануу менен жаратканга жакындашуу экени айтылат. Албетте, биринчи күбө болуп жаткан адамга дервиштердин бийи зеригиштүү да сезилиши мүмкүн. Албетте, биз дагы баш айланткан бийди көрүп башкача бир таасир алдык. Айтор, сиздер дагы Каппадокияга келип калган болсоңуз, бул өзгөчө ырымга катышуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбаңыз. Асел Сыдыкова, Түркия Республикасы, Невшехир, регион телеканалы.